Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Улук Сөз каналынын кезектеги чыгарылышында биз кыргыз тилинин чыныгы мааниси деген темада ш тамгасына келип токтолобуз. Мында 10 чакты тамга бүгүнкү чыгарылышта биз мындай узун чыгарбай калдык. Көбүнчө узун болуп калат экен деп айтып атышат. 10-15 мүнөткө жеткирип беребиз. Анда баштайлы. Биринчи сөзүбүз шибеге. Şivege деген söz kırgızın içinde burada bolçu bu söz azır unutulup kalgan. Şip деген söz kırgızda şip. Oğuz dilinde de şip de şe деген tam koyup ketken şipa sayat tokan деген söz. Anam bizde şivege dep aytılып da oşo sözdönчү. Biz аны unutуп kalganбыз. Ошондо şip деген söz kırgızda bolgan деген. Şip, şibege. Bunda alsak көп эле сөздөр бар. Oğuz tilinde биздин ушу şipten өтүп кеткен. Аны дагы кийинки чыгарылыштарда айтабыз. Ага чейин күтө туралы эми шоола. Шоола деген эки сөздөн турат. Шоо деген сөздү билесиңерби? Бул деген ошоо деген сөзгө өтүп кеткен. Шоол деген, ошоол деген сөзгө өтүп кеткен кысмында. Шоо мына. Шоо, ошоо деген сөз. Анан жазылды. Ало. Бул ало деп баягы ааламдан келип түшкөн нурду айтып атат да. Нур шоо ало, шоола эмес, шоо ало деген кыскартылып айтып атып, шоолага өтүп кеткен. Эми үчүнчү тамга шылдың. Шылдың деп бирөөнү баягы келекелеп, жиннетип, ачынатип кылган сөздү айтат эмеспизби? Бирок чыныгы өз мааниси жүрөктүн шылыдың го дегенден чыккан. Жүрөк кетип калган. Коосу дагы жоголуп кеткен. Шылыдың деген бар, шылыдың деп, кестиң деген. Шылдың болуп айтылып калган. Ошондо жүрөктүн шылыдың го сөз менен. Эмки сөз шала булап. Кыргызда шала булап деп баягы малды муздаганды айтып калды азыркы убакта баягы башын кести депчи. Өзүнүн чыныгы мааниси жыгачты деле шала буласа болот, чүпөгөктү эмнени болбосун. Бул деген мындай айтылат. Шылый бөлүп деп. Шылый чаап, шылый бөлүп. Ушундай маанидеги сөз бул. Эмки сөздү алайлы. Шалдайып. Шалдайып деп кыргыздар оозун ачып, эч нерсе кыла албай туруп калган кишини айтат. Анан туура бул. Бирок деген сөздүн маанисин алсак, шалдай болуп баягы денесин паралич алгансып деген сөз да. Мындай бул. Шалдай болуп, шал өңдөнүп. Эми айталы шайкеш. Шайкеш. Kırılda şaykeş gelip kaldı,
тиги буй менен бул шайкеш келип калды же бул жигитке тиги кыз шайкеш келип калды деп айтат эмеспи? Ушул жерде абдан чоң жаңылык да, шай деген сөз кыргыздын илгерки тилинде бул ал деген күч деген сөз. Анан кийин шай деген сөз кийин бул моюн дегенге өткөн. Анан биздин шай оп деп атпайбызбы? Шай оп баягы мойну ийилип деген сөзгө өткөн кийин анан бул шай деген сөз орус тилинде шеяга өтүп кеткен. Көрдүңүзбү кандай кызыктуу бул. Ошондо шайкеш деген алы күчү бирдей болуп деген сөз. Мисалга эки боксер чыкты да бири-бирин жеңе албай койду. Мына ошону шайкеш деп. Же болбосо эки киши деген согушуп атабы, күрөшүп атабы, эмне болуп атат баягы же шахмат ойноп бири-бирин жеңе албай коет го. Ошондо баягы тең болду деп коет атпайбы? Тең эмес, бул шайкеш болду деп айтылат кыргызда. Экөөнүн күчү тең экен. Шайкеш деген күчү тең деген, ошон үчүн ничья деген сөз кыргыз тилинде шайкеш деп айтылат. Шыкаалап. Шыкаалап деп баягы мындай бир тешиктен мынтип аңдап аткан кишини көргөзөт да, баары да ошондой айтат. Анан бирок мааниси эмне экенин ошо баягы тешикти караган деп түшүнүп алган. Бул чын эле мааниси шек алып деп, шексинип. Шыкаалап эмес, шек алып өз мааниси. Эми шаман деген сөздү алсак. Биздин Алтай туугандары бакшыны шаман деп атпайбы? Бизде бакшы деген сөз бак деп кыргыздар ааламды айткан. Аалам баягы мировой дерево деп башка элдер айтпайбы? Анан аалам биз үчүн бак, дүйнөлүк бак деп коет, дүйнөлүк техника. Ошон үчүн бизде бакшы деп айтат, бак менен мамиле түзүүчү, байланыш түзүүчү. Алтайда болсо шаман деп калган. Шаман деген сөздүн мааниси шам дегенди билесиздер. Кыркалата 40 шам түзөт, анан үйгүзөт дагы, анан ан деген сөздү ачыктык деген сөз деп түшүндүрөт. Ошон менен ааламдан ачык бир маанилерди алып берүүчү. Шаман деген шам жагып ачыктык түзүүчү, түшүнүк алуучу деген сөздөн экен. Шайтан, мына азыркы аябай жаман сөз берилдик биз. Шайтан деп азыр дүйнө жүзүндө Кудайдан кийин экинчи орунда туруучу бир жанбы, энергиябы эмнени айтабыз биз. Өзүбүз билбейбиз эмне экенин. Ар ким ар кандай чечим элейт. Шайтан деген сөз өз мааниси кыргыз тилинде. Мынакей шай деген сөздү түшүндүрүп берем. Мынакей шайы күчү деген сөз да, шайы деген. Анан та деген сөз жыгылуу деген сөз. Аны да түшүндүрүп берем. Шайы та. Мына шайтан деген шайы та болгон, күчүн жоготкон деген сөз. Жөнөкөй эле. Андан ары уланталы, шамал. Шамал деп баягы аба үйлөп турушун эле айткан эмес кыргыз. Шамал деген өз мааниси шамды, шам. Шам деп баягы орустар лучинка деп атпайбы? Вот күйүп аткан нерсе. Ал деген алып кетүүчү деген.
Şam'da öçügünçü mü? Hiç kanday havanın ağımı jönde söz bolbaydı munda. Su menen dele öçüp salsa bolot, çağ öçüp salsa bolot, onda mı kanday? Demek Allah'ı şermen degen söz alsak. Şermende de Kırgızda bir gün ayva jaman attı kılığı, bayağı hiç kılığı dedim kanday söz. Ayva uyat kılığı bir nerseyle düşünüp, düşünüp gelip kalan. Yok. Kırgızda özüm ayısımda ben bir jolu bala çağımda görüp kaldım mı? Kempirler bir gelindin beten tırtıp, çaçın sapsaytıp, kiyimlerin tırtıp atkanın. Emne kılıp atacak desem, can baldak aytat, şermende kılıp atat deyip. Emne ol desem, bilmem emne olgun, bular şu şermende dep, kiyimin tırtıp attı kempirler. Bize sayıtak sayınan bolgan mı da okuyorlar, hani bilesizler. Kızalağa çuu, kızların betine oturmasa betin tırtıp, Tımar ittin varın alışkan. Çok bolgan mında. Onun için bunda uyalbayla aytarsak bolot. Şermende degen, bu degen Kırgız tilinde mında itçilik kılığı emes. Otoşol bir günün kiyimin tırtmamı atkanda şermende özdörü dep koyup, yok şermende emes bular. Şermende de başkaça düşünük. Bunda düşünük beredi. Şer degen söz, ye tamgasın bizge kirgizge ne turabı var. Bizim onday var. Ye tamga jok Kırgız'daki. Şer. Şer degen söz arslan, lev. Özür bilesizler bunu. Şer. Bana şer bolgon, Alman bet şer bolgon. Misalga da alsakçı. Bizden ata-babalarımızın böyle şer bolgondan, şer adam yakta men de dep atatlar. Buradaki çıkarışların birinde men uşu şermenlerle sizlerge aytıp ketkem. Uşunda bir düşüngüsünü ekinçini aytıp atıra bilet. Ana şon için şermende dep atat içimde. Oşon için bir günü şermende kılgan bu degen götörmölüp, öydölötüp, biyik kılуу degen söz. Onu kanday mani, özünükü. Oşon için koldanmagılar da mындай söz janакындай болбогон ишке. Арыстан менде деп атат мында. Шашлык деген сөздү алсаң, кызык сөз болуп өзүнчө. Шашлык кайдан келип чыккан деп суроо берсек, ким болбосун айтат өзбектики дейт, бирөө айтат түрктүкү дейт, бирөө Ирандан келген деп айтып атышат. Баягы таптакыр башка элдерди айтып атат. Маанисинчи. Шашлык деген эмне? Бул деген уйкаланган эт дейт, сайыл коюп туруп. Мына ошондон эле түшүнгүлө, бул биздин сөз. Бул деген шашлык делбейт, шишлик деп айтылат. Şişke sayılgan et деген söz. Şaşlık, şişlik. Uşul gale koşup keteyim. Türk ellerinde, İran, Agas, bu ülkelerde kebap деген söz var. Neyse kebap. Kebap da şaşlık da sayıp pişirgen et aytar. Tabii o manisi kayda alar da bilmeydi. Kebap деген söz, gep деген söz bu denenin tolkusu, dışı tolkusu. Şöyle gevi, denenin gevi. Oşo denenin gevini içerisini alıp taşlap, başını alıp taşlap, anan uykalagandı, anan gebep dep koydular. Şiş gevek. Şiş gevek dep şaşlıkta aytpayt. Denenin tuşanı toluğu menен sayıp uykalagandı, oşonu gevek deyt. Şiş gevek. Gep деген söz kebap bolup kalgan Türktörde, İran ellerinde. Alardan suraştırsam bilişmeydi eken kaydan gelip çıkan. Bizdiki bolsa. Değil mi? Şişi doldu. Şişi Şişi doldu dedim de bak kıçap kıyım bolup göğüp ketти деген söz Kırgız tilinde.
Kaydan gelip çıkan emне şişи толот деп баягы эч ким түшүнбөйт экен. Вот мына ошол жерде мен силерге түшүндүрүп коеюн. Шиши толду деген акчасы көбөйдү деген сөз. Тыйыны көбөйдү да илгери теңге мындай болгон. Ортосунда тешик болгон. Анан акчаны шишке сайып жүрүшкөн. Ал шиш мындай болгон. Башагы төйнө күчүгүндөй, момундай болуп келип туруп, учу момундай болуп турат, баягы илинип. Тыйындарды баягы мындайынан шыргатып салып алып, көтөрүп жүргөн. Мынакей шиш. Шиши толду, шиши толду акчага, тыйынга. Орустар деген шиши деген толду деген сөздү кандай айтат? На какие шиши дейт. На какие шиши хочешь купить дейт, машину дейт. Вот, на какие шиши, шиш. Где деньги деп коет, на шиши. Интересно экен, кызык. Шиши толду деп ошон үчүн баягы эле жиндүү болуп аткан кишини айтпайт. Мисалга шиши толду деп кимди айтат? Акаевди айтса болот. Шиши толуп кыйын болуп кетип, кыргызда эмне кылган? Мен жөн эле мисал айтып атам. Шиши толгон да, туурабы? Акчасы азыр деген акча деген тешик жок. Бирок деген көп элдерде Европада бар дагы эле ошондой тыйын, ортосунда турушук тешик. Атын унутуп калдым кандай экенин. Ошондой шиш менен. Шиши толду. Орусча айтып калчы. На какие шиши. Үйрөнгүлө туугандар. Барыңар эле кыргыз тилин унутуп эле башка элдерге өтүп атасыңар, алардын тили кыйындай болуп. Өз тилиңерди билип алгыла. Шыңга бойлуу деген сөздү алсак. Шыңга бойлуу деп баягы аябай түз момундай чыралган момундай денелүү кишини айтат. Анан баягы бикбай бөгөн мына кышай баган тигиндей мындай элечи. Анан бирок деген өзүнүн чыныгы мааниси баягы шалдай баган. Болгон ошол. Чың деген сөздөр шың эмес. Казакча айтылып калган бул сөз кыргызда. Чың чың бойлуу деп айтылат. Шың эмес, чың. Казак менен кыргыз аябай көп кылымдар бирге жашап жүргөн да алаш деп аталып, бир алаш деп, 60 улуу бир алаш деп. Кыргызда 40 улуу эл болгон, казакта 20. Ошон үчүн экөө кошулуп анан 60 улуу алаш деген. Ошондо тилибиз момундай аралашкан. Биз деген ч дамгасын ш кылып шны, ч кылып тигилердин д-ны т кылып мондай өзүнчө эле сонун кылып кеткенбиз тилибиздичи. Азыр ушунун баарын өз ордуна койчу убакыт келди. Мисалга токош деген сөздү айтып, ток аш деп айтылыш керек деп түшүндүрдүм көрүнөт. Мына ушуну менен биздин ш дамгасы бүгүнкү чыгарышта бүттү. Эмки чыгарышка чейин башка тамгаларга өткөнгө чейин аман эсен тургула. Эмки чыгарыш эми көбүнчө мен баягы биздин просмотр 70ке чейин жеткенче гана кылып атам, андан жаңыга өткөзүп атам. Бат эле келет. Андан кийин Э тамгасын өтөбүз. Э тамгасы өткөндөн кийин аралашып бере баштайм. Текир тияка бияка абдан кызыктуу болот. Ага чейин чыга тургула. Дагы бир эле чыгарылыш калды, акыркы. Андан кийин Э тамгасын беребиз, андан кийин башка өтөбүз. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз бүттү. Аман эсендикте тургула.